Кара-Суу районунун Ала Тоо аймагына жаңы айыл түптөдү. Окшош үлгүдө курулган бул 101 турак үйгө барак эксклавынан көчүп келген кыргызстандыктар жайгашты. Айыл 38 гектар жер аянтына курулуп, жаңы барак деп аталды. Учурда ачылуу аземине президент Садыр Жапаров катышууда. Бүгүн Апсатаровдардын үй бүлөсү үчүн кубанычтуу күн. Анткени жаңыдан курулуп бүткөн заманбап үлгүдөгү ак өргөсүнө кирип жайгашты. Буга чейин бул үй бүлө Өзбекстандын аймагында барак эксклавында обочодо күн кечирип келишкен. Чек ара көйгөйүн тарткан күндөр артта калганын белгилеп, мамлекеттин колдоосуна ыраазы экенин айтат. Барак анклавынан чыктык. Эски айылыбыз ошо барак берди. Кудай буйрса мына жаңы барак болуп калды. Отурукташканыбыз ошол айылда кандай отурсак кошуналар менен ошол эле катарда, ошол эле кошуналар, ошол эле эме менен биякта ошондой кылып отурукташтык. Эми Кудай буйрса эртеден баштап жашоо тиричиликти ушул ак үйдөн баштайбыз. Мында окшош типте курулган 101 үйдүн ар бири 75 чарчы метрден болгон. Ар бир үйгө таза суу киргизилип, жылуулук тутуму жана мештери орнотулган. Аймак жапырт электр энергиясы менен камсыз болуп, интернетке чейин туташтырылган. На 3 комнат болду, на детский болду, бияк спальный болду, бияк кухня болду. Кухнясы чоңураак, европейский стилде болду. Бияк топка, тияк ошо санузел, туалет, ванна, раковина, бүт бар жогу бар. Биз абдан ыраазыбыз, сүйүнүп отурабыз эми. Коңшу мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүп, чек араларды чечип, мына анклавда бизге окшон калып кеткендери бияка чыгарды. Мурда биз эмеден Ферганадан айланып, Кызылкая аркылуу 300 километрди айланып келип туруп, кайра 300 километрге кайра кайтсак, кийин бул жаңы бийлик келгенден кийин Акташтан кирип чыгууну жакшы шартка сүйлөшүп эме кылды. Алдардан барып келип бизге 3 километр эле да. Эми азыр толук көчүп чыктык, 208 гектарды Өзбекстанга берип, алар бизге ошо тегиз аймактан берди дагы мамлекет 101 үйдү куруп берди. Көп жылдан бери чек ара көйгөйүн тарткан тургундардын талабы 2022 жылы барак эксклавын Өзбекстанга алмашуу менен чечилген. Кыргызстан ал үчүн Кара-Суу районуна чектеш аймактан 208 гектар жер алып, ал жерге жаңы барак айылын түптөдү. Эми айылга мамлекеттик ипотека аркылуу берилчү көп кабаттуу үйлөр түшөт. Ата алып тургандай эле жаңы турмуш баштоонун алдында турасыздар. Жаңы үйлөрдө, жаңы үмүттөр менен жаңы жашоого кадам таштоо, эң башкысы ата мекен аймагында түтүн булатуу, эң бактылуу сезимдерди тартуулай тургандыгы анык. Бул жаңы конуштун турушу менен жаңы үйлөр гана курулбастан мамлекеттин жаркын келечегине бүтүндүгүнө бекем ишеним курулду деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Аны менен бирге жаңы айылдын тургундарынын жашы жеткен балдарына жер участокторун бөлүп берүү каралган. Ошондой эле мектеп, медпункт жана башка социалдык инфраструктура этабы менен курулар айтылды. 28 миллион сомго облустук фонддун поддержкасы менен таза суу кирди айылга. 70 миллион сомго Садыр Кожоевичтин өзүнүн фондунан заманбап европалык стандарттагы канализация кирди. Бүгүнкү күндө ошо элге баары шарттар түзүлдү. Мындан тышкары ар бир жашоочунун үйүнө мына кызыл китеби даярданып, азыр бергенге даяр турабыз. Үлүш жерлеринин документтери даяр болду буюрса. Мындан тышкары ар бир үйдүн свети кошулду, интернет кошулуп, заманбап жаңы стандарттагы айыл болуп бүтүп атат бүгүн буюрса. Эске салсак, Кара-Суу району Акташ айыл өкмөтүнө караган барак айылы Кыргызстандын эң чоң эксклавы болуп саналчу. Ал чек арадан 1,5 чакырым Өзбекстандын Анжиян облусунун Коргон Төбө районунун ичинде жайгашкан. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.